Эже баягы жайында силерге келдим эле мен. Ооба. 2017-жылы. Ошондо через Одноклассникке видеолор тартып киргиздик эле эже. Ошондо общий 106 000 акча чогулду десе. 106 000 акча. Ошо интернет аркылуу 106 000 акча чогултуп, анын эже азыр эженин мойну жармашып калган болчу, күйүп. Азыр Кудайга шүгүр, мойну ажырап, мойнунан биринчи операциясы болду. Эми дагы 7 операциясы бар. Анан ушу эженин апасы бул. Эжеге через банк өзү шот ачкан, шотуна 106 000 акча которулуп, анан эже өзүнүн кызын өзү алып кеткен. Эже калганын өзү улантып берсин эже. Арбагыла кыргыз элим алыста жүргөн мен кыргыз балдарыма жана кыздарыма эне катары силерге чоң рахматымды билдирем. Силер баракейсиңер. Мен ушу акыбалымды кандай болуп чыгайын деген түн жана күн ойлоп жете албай жүргөн элем. Азыр болсо мына кыргыз элимден айланайын. Кыздар, балдар болбосун. Мисалы ден соолук болсун баардыгыңарга. Мага ошондорду ушу алаканаңарды салып, коштоп, колдоп, мына кызымды Бишкекке алып барып, Матеевке көргөзүп кандалат эже аркылуу. Мен деле билбейт элем. Врач 4-больницанын профессору кандалат эже ошо Матеевке бизди жолуктуруп, ошол аркылуу барып, ушундай даражага жетип операция кылдырып отурум. Бир гана азыр эле эмес операциясы. Мунун аркасындагы азыр бир жегин кызы дагы жети окуусу бар. Ошого мен дагы силердин кыргыз элим ошо каражатына колуңардан келген жардамды сурам. Силер бар экенсиңер, мен барып келип атам. Ана чейикте жүргөн Сарсейитип кете ыраазымын. Анткени себеби мен акча сурап барганда Сарсейитип эчтеке дебей туруп 10 000 чыгарып берген ыраазымын. 1 сааттын ичинде жетпеди. Кой, мындай акыбалга түшүп калыптырсың деп. Акимиятым ыраазымын. Ошо биринчи акимияттан жардам берди. Буга көмөк болгон Токтосунова Айшага ыраазымын. Ошол мага Токтосунова Айшанын жардамы аркылуу 20 000 сом акимияттан биринчи жолу жардам алдым. Калган кыргыз элимдин балдарынан, кыздарынан жок дегенде ошо мен деги ошо унутпайын деп атам алган акчаны. Мага окшогон пенсионерлер колунан келген акчасын аябастан беришкенине ыраазымын. Аксанага дагы чоң ыраазымын. Ушинтип кыздардын аркылуу мен ушу кызымды операцияга барып келдим. Айланайын кыргыз элим, дагы бир жолу ыраазымын силерге. Бар экенсиңер, мага окшогондорго колдоп, ушундай алып барып койгоңорго. Баягы 80 000 кетти деп атпайсызбы? Өзү интернет аркылуу боркер бир туугандар өзүмүн эжени кайдыгер карабай акча чогултуп, бир өзү 100 сом берсе, бир өзү 5 000 берсе, бир өзү 10 000 берсе, ошентип акча чогулду эле. Эми ошонун арасынан азыр 80 000 акча кетиптир. Эми эженин дагы 7 операциясы бар. Сиздерден суранат элек, боркер бир туугандар, ушу эженин 5 баласы бар. Жалаң майда балдардын аке отурат, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Колдон келишинче жардам бериңиздерди сиздерден суранат элек. Биз өзүбүздүн шотторубузду көрсөтөбүз, номерлер көрсөтөбүз. Ошол аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Ошол шотторго акча салсаңыздар болот. Сиздерден үмүт кылабыз.